Бокс тарыхындагы мыкты мушкерлердин бири болгон америкалык мушкер Майк Тайсон өзүнүн жердеши, бокс тарыхындагы дагы бир мыкты мушкери Рой Джонс менен беттешет. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка алайык, эки мушкердин беттеши 12 сентябрда АКШнын Калифорния штатында Карсон шаарында өтөт. Ооба, Майк легенда. Аны менен беттешүүгө мүмкүнчүлүк берилип жатканда баш тартып коюу акылга сыйбаган нерсе. Мен бул мүмкүнчүлүктөн баш тарта албайм. Аны менен беттешкиси келгендердин ичинен ал мени тандады. Анан кантип баш тартмак элем, деген Рой Джонс. Майк Тайсон өзүнүн акыркы беттешин 2005-жылы өткөргөн. Анда ал ирландиялык мушкер Кевин Макбрайтка жеңилип калган. Ал карьерасында жалпы 58 беттеш өткөрүп, анын 50-сүндө жеңүүчү аталган. Ал эми 51 жаштагы Рой Джонс акыркы беттешин 2018-жылы Скотт Сигмонго каршы өткөрүп, калыстардын чечими менен жеңүүчү аталган. Жалпы карьерасында ал 77 беттеш өткөрүп, анын 66-сында жеңүүчү аталган. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.